Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Мына аптанын дүйшөмбү күнү иштин башында, жуманын башында сиздер менен жолугушуп отурабыз. Кеңеш менен мына биздин орун басарларыбыз, тармактык бөлүмдөрдүн жетекчилери катышып атышат. Мен сиздерге кечээ айтып өттүм. Президентибиз абдан мындай бир канча тапшырмаларды берди, узак мөөнөттүү жана кыска мөөнөттүү. Ошон үчүн президенттин мындай берген тапшырмасын алкагында биз азыр абдан ыкчам иштеп, чечимдерди кабыл алып, мына мен азыр ушул жашылдандыруу ишканасына да бардым. Ал жерде дагы айттым, азыр мына жаз башталып атат. Бир күн 1000 күнгө тете. Азыр ар бир саат, ар бир мүнөтүбүз маанилүү. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына шаарда жумуш абдан көп чындыгында. Мен мына түнү дагы, күнү дагы өзүм кыдырып ушу машинеге чыгып алып, ушу тазалыгынан баштап, ушу көрктөндүрүү, кайсы жерде эмне маселе бар экенин бүт баарын карап атам. Биз азыр тынымсыз иштешибиз керек. Ар бириңиздер, сиздер өзүңүздөрдүн ишиңиздерге так жоопкерчилик менен мамиле аткарып, шаарыбыз үчүн бир чоң иштерди аткарууга себепкер болуп, катуу иштеп беришиңиздерди мен айтат элем. Эмне маселе болсо, мага айтыңыздар. Жетекчилик тарабынан чечиле турган маселелер болсо, айтыңыздар. Биз мурдагыдай эле тартип, анан жанагы мэр алмашканда эле бизде жанагы ар кандай мындай сөздөр болот. Мисалы, өзүңөрдү таштап, мурдагыдай болбой эми мындай кенен эс ала берели деген дагы болбойт. Андай такыр болбойт. Биз мурда кандай темпинде иштесек, мына ошондой темпти улантышыбыз керек. Бирок мен албетте баягы адамгерчиликтин чегинде, мыйзамдын чегинде, мамлекеттик кызматкердин этикасынын чегинде биз жакшы иштешебиз деген ойлорубуз бар. Темирдей тартипти кармап, ошол эле убакта шаарыбызга абдан жакшы иштерди жасашыбыз керек. Мен жакынкы күндөрү шаарды өнүктүрүүнүн планын жарыялайм. Аны сиздер менен кеңешип кылам. 100 күндө эмне жумуш кылабыз? 1 жылда эмне жумуш кылабыз? Стратегиялык планыбызды жарыялайбыз. Абдан амбициялуу пландарыбыз бар, чоң долбоорлорубуз бар. Социалдык маселелер боюнча дагы, экономика боюнча, курулуш тармагы боюнча дагы бизде абдан чоң амбициялуу долбоорлорубуз бар. Мына ушунун бардыгын ишке ашырууда сиздер мага колума кол, бутума бут болуп, мындай бир күч болуп туруп беришиңиздер керек. Бошошмой жок. Бардыгыбыз ишти катуу алып баралы. Эмне маселе боюнча болсо сүйлөшүп турабыз,